Биздин каарман Ахмет Макаев учурда ишкерчилик менен алектенет. Аз сүйлөп, көп иш бүтүргөн, жаратмандыкты боюна сиңирген, ар бир жасаган ишинде инновацияга умтулган жигердүү замандаштарыбыздын бири. 1981 жылы Каракол шаарында туулган. 1998 жылы Сапат эл аралык билим берүү мекемесине караштуу Каракол шаарындагы Кусейин Карасаев атындагы лицейди алтын медаль менен бүтүргөн. 2003 жылы Турциянын Коня шаарындагы Селчук университетинин электроника инженери факультетин аяктаган. 2003 жылдан 2015 жылдарга чейин Москвадагы электр тармактар боюнча түркиялык компанияда долбоордун менеджеринин ассистенти, бөлүмдүн башчысы кызматтарын аркалаган. 2015 жылы Каракол шаарына келип, туризм тармагында ишкерчилик кылып келет. Ахмет Макаевдин ысымы коомго китеп окуу маданиятын калыптандырууга кошкон салымы аркылуу белгилүү боло баштады. Тактап айтканда, кичи мекени Каракол шаарында Дем китеп борборун ачып, ал окурмандарынын бүйүрүн кызытып келет. Ал түгүл мындай борборлорду өлкөнүн бардык аймактарына жайылтууну каалагандар көбөйүүдө. Каралбай, киши баспай калган кичинекей имаратты оңдоп түздөп, китептердин сыйкыр дүйнөсүнө толтуруп, өзгөчө ауыр ага бөлөгөн Ахмет Макаев менен баарлашууну көздөп, Демге барып, өзгөчө дем алдык. Бул сиздин китеп борбор, Кош келдиңиздер. Сонун экен да бул. Ачканыңызга канча убакыт болуп калды? 1 жылдан ашып калды. 2020 жылы ноябрда ачылганбыз да. Сонун. Конокторду ушул жакта тосуп. Сонун экен, Ошондо бул башында бул идея биринчи китеп борбор деп ачтыңызбы же биринчи кофейня деп ачтыңызбы? Негизи биздин бир формулабыз бар, ал могул жакта жазылган. Каракол китеп кофе деп. Орусчасы деле Каракол книги кофе болуп калат. Биз аны 3К деп койгонбуз. Ошол 3 нерсени бириктирели дегенбиз. Биринчиден Караколдо болуп атат, экинчиден китеп борбору болуп атат. Анан мындай чакан бир кофе кана кылып койгонбуз. Анткени жаштар үчүн болгон үчүн өзүбүздөн да бир аз эмпатия кылганбыз да. Китеп окуп атканда көбүрөөк окугуң келсе, мындай бир чай ичип, пирожный жеп отурсаң көбүрөөк окуйт экенсиң да. Анан бир функциясы да бул жактын бул борбордун өзүнүн бир расходтору болот, свет бу деген, администратор деген болот, мына ушул маянасын өзү жапсын деген эме менен ушул жакта ачканбыз да. Бул кофе кадимки эле биз жакшы көргөн кофе. Же мунун да өзүнчө бир тарыхы барбы? Өзүнчө бир тарых мындай, биз кофе машинканы жөн профессиональный кофе машинка алганбыз. Муну Бишкекке биз өзүм издеп барганмын. Анан ошондо уникалдуу бир киши менен таанышып калдым да. Стамбек деген бир жигит экен, өзү жаш жигит экен. Москвада, анан башка жерлерде көп иштеп, анан кофени аябай сүйөт экен да. Биз аны менен 1 саатча сүйлөшүп отурдук. Түгөнгөн жок да. Кофе жөнүндө сааттарча сүйлөй берет экен да. Анан биз аны менен кофе машинканы да андан алдык да. Биз ушундай идеябыз бар десек, ал бизге аябай жардамчы болду. Анан 2 администраторубузду бекер окутуп берди да. Кайнатуунун сырларын бүт түшүндүрүп берди. Барист, кадимкидей бариста сертификаты менен 3 күндүк интенсивный курс алышып, азыр ушундай эң даамдуу Караколдогу кофелерден бири. Сонун экен. Бул китеп борборду уюштурууда мындай жеке сизде бир өзүңүздүн китепке болгон сүйүүңүз көбүрөөк мындай таасир этти го деп ойлоп турам да. Албетте, мындай жаш кезимде, бала чака кезимде китептерди аябай жакшы көрчүмүн да. Анан кыялданчумун да өзүмдүн бир китепканам болсо, ушундай. Бир күндө канча китеп окуп койчу элеңиз? Эми кээ бирде түнү бою деле бир китепти бүтүрүп салчумун. Ал убакытта
китептер аз болчу билесиздер. Кээ бир китептерди очередке туруп алып окучубуз да. Анан мөөнөт аз болгондо ошо кээ бирде түнү бою окуп чыкчубуз да. Ошо мисалы үчүн выходнойдо болсо, эртеси мектепке барган керек жок. Анан ошо канча эмес да биз китеп эмебизчи. Демек ошол сүйүү китепке ушул жакка жетелеген экен да. Ооба, анан ушундай шанс болгондо биз аны качыргыбыз келген жок да. А идеяны кайдан алдыңыз? Кантип кайдан таптыңыз? Кайра эле китеп аркылуу болду. Эң кубанычтуусу ошо болду. Мен Бишкектен өзүм үчүн өзүм үйүмдө чакан бир китепканам бар да. Анан ошол жакта бир китеп керек болуп калып, мен Оку Кижи деген бир магазинге кирип калдым да. Анан ошол Бишкекте бар ооба. Бишкекте. Анан ошол жакта аралап жүрсөм, алар ошол форматты 2 стол коюп коюшуптур да, 2-3 стол. Анан кичинекей бир бизге окшогон бир чакан бир эмеси бар экен, кофе, чай сатышат экен да. Анан ошол жакта 10-11де окуган 3-4 кыз отуруп алып, мен ойлогом булар жанагы Instagram, азыр Facebook'tu сүйлөшүп атат болуш керек депчи. Болбосо эми китептерди карап атып, мындай эме угуп калдым да сүйлөшүп атканын. Алар бир атактуу бир кишинин жашоосун талкуулап атышыптыр да, отуруп алыпчы. Ошол идея мага жүрөгүмө аябай жылуу учурады да. Бул негизи жаштарга ушундай мүмкүнчүлүк берсе, булар китеп окушат турбайбы депчи. Анан ошол жактан ушул идея менен күйүп келдим да. Анан келип досторумду айтып ушул идеяны анан биргеликте жасадык да баары. Сонун анда азыр ушул бөлмөлөрүңүз дагы көрөлүк, мына балдар азыр китеп окуп атышкан экен, таанышпас көрөлүк. Анан мен байкап атам, бул жердечи ар бирин сиз өзүнчө бөлгөн турбайсызбы? Мисалы китептерди жанрына, жараша бөлгөн экенсиз да. Бул жакта мисалы руханият, философия бурчу бар, көркөм адабият, сизге айткан мына Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өзүнчө бир бурчка бөлүп койгонбуз. Биздин окурмандарга ыңгайлуу болсун, каалаган китебин батыраак тапсын деп. Анан таштап кеткенде да башкасы издеп калбасын деген максат менен ушундай бөлүп койгонбуз. Менде бир суроо пайда болду да. Азыр мына 1 жылдан ашуун убакыттан бери сиз Караколдо бул багытты өнүктүрүп жатасыз. Караколдуктар менче бул тууралуу, ден тууралуу абдан жакшы билип калды болуш керек. А сиз ушул багытты мисалы өлкөнүн башка региондоруна, аймактарына жайылтайын деген оюңуз барбы? Биз негизи бул жакка баштап атканда эле ошондой бир максат койгонбуз да. Ал учурда бул бир аз кандай десем, чоң максат болчу да. Биякты баштабай туруп, ниетибиз ошондой болчу. Муну бүт өлкөгө форматты жаялы деген. Ошон үчүн бул ушул эмени проектти биз дизайн менен жасадык да. Профессиональный Чолпон Бараканова деп Бишкектен бир дизайнер эжекебиз бар, ошону жалдап, анан ушундай проект кылдык да, дизайн менен иштедик да. Бизде ушундай бир сезим бар болчу, бул формат Караколдун тышына да кетет деген, бүт областтарга жайылат деген деп. Азыр буюрса Нарын облусунан, Таластан ушундай кызыгуулар бар да. Проекттелерде уже бышып атат. Балким алар демдеп аталбашы мүмкүн, бирок үлгү ушул жактан кеткени бизди кубандырат да. Жакында буюрса азыр жумуш жүрүп атат ал жерде да. Кызыл Суда ушул форматта бир китепкана ачылат. Жакшы экен да. Анан мисалы ушул идеяны мындай жайылтыш жалгыз сиз үчүн деле мындай кыйын болсо керек. Анткени бул
менин оюмча, мен ишкер эмесмин, мындай андай деле чоң киреше таппайт окшойсуз. Анткени китептер эми арзан экен, 30 сом, 50 сом, 60 сом ашып кетсе да. Анан мүмкүн сизге азыр мен байкап атам, буну кеңейтейин деген да оюңуз бар экен. Сиз үчүн инвестор керекпи, же мүмкүн жана өзүңүз ишкер катары ушундай долбоорлорду жазып, мисалы эл аралык уюмдардан жардам сурап, ушул жагын ойлонуп атасызбы, жокпу? Ооба, биз азыр ушул багытта иштеп атабыз, масштабированиени кандай кыла алабыз деп. Бирок ал жерде мындай да масштабировать кылыш керек, муну түшүнүп атабыз, бирок кандайдыр бир стандарттарды койгонго аракет кылып атабыз. Сөзсүз. Сиз айткандай, бул бизнес максаты жок бул проекттин, социальный Агартуучулук, ооба, ошол басым менен жасалган проект. Ошон үчүн башка долбоорлор менен, мисалы үчүн жергиликтүү ишкерлер менен биз иштешкенге даярбыз. Концептти биз мисалы үчүн бере алабыз, дизайн уже биздин бир тажрыйбабыз болуп калды. Ошол менен да бөлүшкөнгө баары менен даярбыз. Алар үчүн аябай жеңил болот да, анткени оор жүктү силер көтөрдүңөр да, туурабы? Башталгыч аябай кыйын болот экен, биз ошол жолду басып өттүк. Алар ошол жолго кыйналбастан ары кетсин деген ой бар да бизде. Эң сонун экен. Эми дагы төркү бөлбөңүздү дагы көрбөйлүкпү? Ахмет мырза, мына жантан бери сиздин ушул китеп үйүн деп коелуп, бул абдан жакшы аурасы менен келгенде дагы баардыгыбызга таасир калтырды. Көп эле китепканаларда, китеп дүкөндөрүндө болуп жүрөм, бирок сиздердики өзгөчө экен. Анан ал тууралуу азыр сиз өзүңүз баяндап берет болушуңуз керек. Бул китепканага келип китеп окуунун бир өзгөчө шарттарын иштеп чыккан экенсиздер. Мүмкүн мен уга элек чыгармын, бирок мен үчүн бул жаңылык болду да. Ошон үчүн өзүңүз айтып берсеңиз, кантип кимдер келишет көбүрөөк? Биринчиден чоң рахмат. Биздин ошондой максатыбыз бар болчу. Жаштар үчүн өзгөчө бир атмосфера куруп берели. Китеп окуганга аябай ыңгайлуу болсун, анан көбүрөөк жаштар көбүрөөк китеп окусун деген максатыбыз бар болчу. Эми сиз айткандай, азыр бул китепканабызда 4000ден ашык китеп бар. Бар 90% бизге мындай кандай десем, белекке келген. Биз акция жарыялаганбыз. Бишкектен биздин тааныгандар, тааныбагандар библиотекасында болгон китептерин беришти, жакшы. Анан ошол китептердин бир түрү биз бул жакта жаңы китептерди алып келип алып, анан арендага беребиз да. Үйгө биз китеп бербейбиз, анткени башка китеп саткан, китепти аренда берген кишилердин да тажрыйбасы ушундай экен. Үйгө бербөй унутуп калат, эскийт, анан көп жашабайт экен да китепчи. Анан ошон үчүн биз ушундай бир желтая закладка деп бир система тапканбыз. Мисалы үчүн могу китептин өз баасы 600 сом. Биз 1/10 баасына ошону арендага беребиз. Анан мотивация болсун деп китебине жараша бир мөөнөт коюп койгонбуз да. Негизи ал мөөнөттү деле өткөзсө болот, бирок биз бул китепти алган кишини баарын каттайбыз да. Анан кайсы китептер бул биз үчүн да жакшы, анализ үчүн да. Жаштар кайсы китептерге кызыгат экен көбүрөөк, кайсы китептерди жаңы китеп алып атканда да кайсы китептерди алып келели деген үчүн. Суроо талапты талдап турат экенсиздер. Анан Instagram баракчабызда да бар, ошол жакта да талаптар болот, ошого карап. Анан ушул арендадан түшкөн акчаны биз кайра эле китепке салабыз. Бишкекте окуу KG, Book House деген китепканалар менен иштешебиз. Ошол талапка кара кайра китеп коллекциябызды көбөйтөбүз. Китеп окуу акылды курчутуп, билимди тереңдетип, жаңы дүйнөнү ачары белгилүү. Ахмет мырза болсо ошол терең билим алуу менен гана каалаган максаттарыңды ишке ашырууга болорун мектепте окуп жүргөн кезинде эле терең түшүнгөн экен. Ахмет Макаев кичи мекенинде туруктуу жашап жаткандыктан өзүнүн алтын уясы болгон мектеп лицейине дагы тез-тез келип турууга аракеттенет. Бирге окуган классташтары менен өткөн кеткен балалыкка көз чаптырып, баарлаша турган сүйүктүү жери дагы лицей экен.
1998 жылы бүтүрүп кеткен биздин бүтүрүүчүбүз Ахмет Макаев байкебиз азыркы күндө Каракол шаарында эмгектенип, өзүнүн инициативасы менен ушу Дем деп аталган китепкананы ачты. Бул да болсо биздин сыймыгыбыз, биздин бүтүрүүчүбүз. Бул китепканага жалпы эле Каракол шаарынын тургундары, Сүкөлөнүн тургундары, андан сырткары да биздин окуучулар барып, жакшы бир мекеме катары эсептелинди. Биз байкебиздин ишине ийгилик каалайбыз. Биз ар дайым Ахмет байке менен тыгыз байланыштабыз. Ахмет мырза, мына сиздин Сапат окуган лицейде турабыз. Бул жакка өзүңүз Караколдо жашагандыктан тез-тез келип турасызбы? Ооба, биз мүмкүнчүлүк болгон сайын эле ушул жактабыз. Жумасына бир жолу футбол ойномой, достор менен чай ичишмей, дем болгонго чейин биздин жолугушуу жерибиз ушул жак болчу да. Тиги Бишкектен же башка жактан коноктор, досторубуз келсе, чалышып эле ушу лицейде эле ушул жакта эле айланып жүрөбүз да биз. Ошо бүгүн дагы биз досторуңуз менен ошо лицейде айланып тегеренип жүргөндө кармап калбадыкпы? Анан сиздин достордун дагы ойлорун угуп көрбөйлүкпү? Сиздер дагы тез-тез келип турат окшойсуздар. Лицейди сагынасыздарбы же бул Караколдо жашаган досуңуздарды сагынып, мындай жолдоштук мамилеңиздерди үзбөй келип турасыздарбы? Жылдызбек мырза, сизден баштайлы. Ошо бул Сапат деген нерсе айтканын аткаруу, аткара албаган айтпоо деп бир сөз менен айтып экен да. Ушул досумдун бардык жашоосунда, лицейден баштап азыркы жашоосунда ушул нерсени көрөбүз. Аз сүйлөйт, көп иш аткарат да. Иш аткаргандан кийин көп нерсе байкайт элек. Чогуу бир комнатада жашап калдык. Ошондо дагы ошол сапаттарын байкадым да. Азыр дагы жашоодо ушу Дем болсун, башка проекттер болсун, ошол нерсени көрүп келатабыз. Мындан ары дагы жашоосунда Кыргызстанга пайдалуу проекттерди аткарып жүрөбүз үчүн тилектешмин да. Биз да буларга да мен ишенем да, эң сонун характер ошондой. Биз да ошо сиз айткан мүнөздү бүгүн маектешип жүрүп абдан байкадык. Аз бирок саз сүйлөгөнгө аракет кылат экен. Мүмкүн бул дагы жигиттеги жакшы касиет болсо керек, Сиздин оюңуз кандай? Ахметти биринчиден мындай өтө кичинекей кезинен бери тааныйбыз, бир класстан бери окуйбуз. Классташпыз. Негизинен эле эң мектептин окуп аткан кезде деле өзгөчөлүнүп турган баарыбыз да. Жылдызбек айткандай аз сүйлөөчү. Бирок Ахметтин байкаган бир өнөрү бар эле, өтө көп ойлончу. Бир нерсени ойлонуп эле бир сыры бар болчу дайыма. Анан туруп алып көп киши менен сүйлөшпөйт, бирок экөөбүз кээде мындай жакын болуп калчубуз. Ошондо акырын айтып берет эле ойлорун, сырларын. Анан ошол кезде эле неординарный ойлончу. Качан келбейин, кечинде бул киши бир группаны чогултуп алып, бир презентация кылып аткан болот, бир нерселер айтып берип аткан болот. Жанагындай А3 формат кагазга бир нерсе чайын жазып чыгып алып, бир нерселерди түшүндүрүп аткан болот да. Бул деген ошол көйгөй жалаң эле шаардын активисттерин чогултуп алып эле Каракол тууралуу эмне кылсак болот, өндүрсөк, өнүктүрсөк болот деген идеяларды бөлүшүп аткан болот. Ахмет мырза, чыныңызды айтыңызчы, досторуңуз сизди өтө катуу мактап жиберген жокпу? Бир аз катуу мактап коюшту. Рахмат ошондой жакшы ойлору, жакшы ниеттери үчүн. Бирок мен өзүм үчүн айтып кетейин, биз өзүмдүн жеке бир мамлекеттик кызматта иштейин деген бир оюм жок, аны айтып коеюн. Чакырса да барбайсызбы? Негизи мен ага өзүмдү көрбөйм да ал жердечи. Бирок ким келбесин, биз ошо жана проекттер менен иштөөгө өзүм жакынмын да. Өзүмдү ошол жакта көрөм да. Анан биз негизи эми баары эле биз, мен ушуга ишенем, баары эле ушу мамлекеттин, шаардын өнүксүн деген ниет, пейил жакшы эле биздикичи. Эми мунун бир канча жолу бар экен. Бул саясат менен болот, бул башка бир мамлекеттик кызмат менен болот,
Бирок менин жолум, биздин ушул класстардын жолубуз бул билим берүү жана тарбия берүү деп ойлойм да. Саламатсызбы жигиттер? Кандайсыздар? Саламатсызбы. Отуруңуздар. Менин атым Ахмет Макаев болот. Ушул лицейди 98-жылы бүтүргөм. Андан кийин Турциянын Селчук университетине инженерия, электрик, электроника бөлүмүнө тапшырып, андан кийин жашоомду Москвада көбүнчө өткөрдүм. Анан бул жакка мектепти бүтүргөндө 17 жашымда болчумун. Кайра ушул Караколго 17 жылдан кийин келдим да. Эмнеге десеңер, биринчиден ата-энем менен болоюн, ата-энеме кызмат кылайын деген бир ой бар болчу. Экинчи болсо, ошол чет өлкөдө алган билимимди, өзүмдүн тажрыйбамды ушул Караколго салайын деген ой менен келдим да. Сиз кантип ийгиликтерге жеттиңиз? Негизгиси ушул лицей деп ойлойм. Лицей мага эмне берди? Биринчиден ошол убакта биз СССР жаңы тараган кез болчу, билим деңгээли аябай түшүп кеткен. Мисалы үчүн мен пржевальский школдон кеткенде 80% мугалим, күчтүү мугалимдер Россияга көчүп кетип калышты да. Деңгээл сразу мындай түшүп кеткен да. Ошол убакытта биз ушул лицейлер ачылып, жаңы бир билим деңгээлине жеттик. Анын жанында тарбияда аябай маанилүү. Анан үчүнчүсү бул үй бүлө. Анан төртүнчүсү бул китептер. Жана китеп окуганда силер башка дүйнөгө кетесиңер го, мындай фантазияңар ачылат. Башка элдерди, каармандарды энсейсиңер, ушундай кылсам экен деп, ошолор таасир берди эң көп. Ахмет Макаев чет өлкөдө иштеп, тажрыйба топтоп келгенден бери туризм, тейлөө багытындагы ишкерчилик менен алектенүүдө. Кыргызстанда туризмдин келечеги кең экенине ынанган Ахмет мырзанын конок үйүндө болуп, кенен маектештик. Ахмет мырза, мына сиздин бул конок үйүңүз экен да. Анан киргенде эле баягы эшигин көрүп төрүнөт демекчи, аябагандай жакшы таасир калтырып атат. Кайсы жылы куруп баштадыңыз? Биз 2016-жылы куруп башталып, 2017 жылы конокторго ачылганбыз. Биздин мейманканын аты Hillside Каракол. Бул биздин кабылдамабыз, биякта конокторду регистрация кылып, ушундай маалыматтарды берип, бул биздин кухнябыз, многофункциональный жерибиз да. Абдан сонун экен. Бул жакта биз эртең менен завтрак беребиз. 8-ден 9:30 чейин. Негизи бирок кээ бирде кечирээк болуп калышы конокко ылайыктуу да. Кээ бирде коноктор чарчап келгенде биз кечирээк деле берип кое беребиз да. Коноктун маанайына жараша. Анан кечинде болсо коноктор негизи бизге общение үчүн келет да. Биринчи туризмде ошол общение. Сонун. Негизи бизге келген коноктор биздин жаратылышка келет. Анан кыргыз культурасын тааныйлы, кыргыздын каада-салттарын көрөлү деген максат менен келишет да. Негизи сиздин баягы жан дүйнөңүздүн китепке болгон сүйүүңүздү көрүп келдик. Бул ишкерчиликти эмне үчүн ушул багытта улап кеттиңиз да? Негизи мен кесибим боюнча инженермин, бирок мен 10 жылдан ашык Москвада иштедим, административ жакта. Ушул гостиничный бизнес боюнча? Гостиничный бизнес эмес, строительство боюнча. Курулуш тармагында. Ошол жакта курулуш тармагында эксперт болуп калдык, мындай айтканча. Туризм качан башталды мен үчүн студенттик кезибизде жайында кээ бирде тиги жайында каникулга барып, Анталияга барып иштеп калчубуз да. Эми билесиңер, туризм дегенде Турциянын жери аябай маанилүү да, дүйнө туризмде сервиси да. Биз негизи мындай аябай роскошный 5 жылдыздуу отелдерде иштечүбүз, бирок
бутик отель деген да бир понятие бар да. Өзү кичинекей, компактный, бирок ушундай домашний атмосфера сунган отелдер бар. Мен ошондо эле бир кыялым бар болчу да, ушундай бир отелим болсо деп. Анан Кыргызстандын туризмдеги потенциалын көрүп, ошону иним экөөбүз пландап, анан ишке ашырылган бир проект болду. Анын үстүнө бул жерде бул сиздин конок үй мындай таза абасы бар жер, тоолорго жакын жерде жайгашкан экен да. Муну деле мындай жөн жеринен тандабасаңыз керекчи, ушул жерди буйрдубу? Бул жакты негизи айтып атпайм, домашний атмосфера деп, бул жакты биздин коноктор ошону жактырат, суктанат, Биз мындай Караколдун чет жагында эч ким көрбөгөн, билбеген жакта болушубуз да биз үчүн плюс да, биздин коноктор үчүн. Көбүнчө мындай кыргызстандыктар келеби же баягы тыштан, сырттан, баягы чет өлкөлүктөр арбонбу бул жакка келген? Биздин коноктордун 95% бул кыргызстандыктар үчүн да сюрприз болушу мүмкүн. Биздин коноктор жайкы коноктор. Мисалы үчүн конокторду таксисттер алып келатат да, эми таң калышат да, сен каяка баратасың, чолпонато калбай дегенсипчи. Аларга биздин көл негизи кызыксыз да. Алар биздин тоолорго келет. Уккансыздар, жанакы трекинг деп азыр мода болуп атат. Ошол барып алып тоолорго чыгып кетишет да. Анан биздин мейманкананын көп коноктору 95% бул Батыш Европадан, Германиядан, Франциядан келишет. Анан сизге айткандай жайкы сезон биздики көбүрөөк болот да, жакшыраак болот. Кышында бизде Бишкектен, Казакстандан, Россиядан лыжа тепкени келишет. Багы ушул ишкерчилигиңизди бул конок үйдү мындай көбүрөөк таанытуу аракетин дагы жасашыңыз керек окшойт да, мындай. Ооба, ал аракеттер албетте бар. Биз социальный баракчаларда барбыз, анан дүйнө жүзүнө таанымал Booking.com да барбыз. Ал жерде да рейтингибиз жакшы, 9,3 рейтинг. Ошого да карап, элдер аябай ишенишет ошол платформага. Анан аябай чоң плюсу дүйнө жүзүнө мындай сени реклама кылат да. Мисалы үчүн буга чейин ушул кыска мөөнөттө эле бизге Аргентинадан да, Бразилиядан да, ЮАР, Австралиядан да келген коноктор болду да. Абдан сонун экен. Анан келечекте ушул багытта мындай ишиңизди кеңейтейин деген дагы оюңуз барбы? Ооба, албетте бул айткандай эле Кыргызстандын аябай чоң потенциалы бар туризмдечи. Ал эмес жанагы ВВПнын мен ойлойм кийин мындай жакшы биз кадамдар жасасак, ошол ВВПнын көпчүлүгүн ошол туризмден тапсак болот да. Бирок мен айткандай туура багытта кетиш керек да. Биз азыртадан мисалы үчүн экологияны эметишибиз керек, басым жасашыбыз керек да. Негизи ошол ушактын Караколдун өзгөчөлүгү 4 сезон биякта эме бар да, сезон. Ооба да, сөзсүз. Кышкысын баягы лыжа тепкендер келишет, кышкы туризм. Ооба. Анан ошого тоодо бир проекти үстүндө азыр иштеп атабыз да. Аны сизге айткандай жаңы технологиялар, азыр жашыл технологиялар, жаратылышты коргоо, күндүн нурундан пайдалануу деген ошондой энергоэффективный технологияларды колдонолу. Анан негизги багыт, негизги философия ошо биздин максат кыргыз меймандостугун бүтүн дүйнөгө көрсөтөлү деген чоң максатыбыз бар. Абдан сонун долбоорлоруңуз бар экен. Анан кийинкине эми биз отуруп алып сүйлөшөлүк. Ахмет мырза, бул аябай жакшы долбоорлор бар экен. Анан мен дагы бир долбооруңуз жөнүндө угуп калдым. Шаардык демилгелер платформасы деп аталат экен. Бул эмне болгон платформа? Анын алкагында сиз кандай ишти баштаган турасыз?
Биз негизи дем борборун жасагандан кийин мындай шаардык бир проектни да ишке ашыралы деп, негизи шаарда жашагандан кийин да бир шаарга бир пайдабыз тийсин деген ниет менен 2020-жылы январь айында Бишкектен стратегия өнүктүрүү боюнча эксперттерди чакырганбыз. Биздин инициатива мененчи, биздин команданын инициативасы менен Бишкектен 3-4 киши ушундай келишкен да. Алар биздин эле кыргыздын байкелери да, бизден улуураак эми, аттарын айтпай эле коеюн. Ошолор келип, 5 шаарга жарыялап, 50дөн киши ашык киши катышкан да ал жергечи. Биздин максатыбыз ошол жакта стратегиялык сессияларды кылып, негизи караколду кантип өнүктүрө алабыз деген суроого жооп табуу болчу да. Андан кийин ошол дем платформа бүткөндөн кийин ушул ишти улантабыз деген 10-15 чакты киши калдык. Ошолор менен биз общественный фонд түзгөнбүз, шаардык демилгелер аянтчасы деп. Ошол жакта биздин максатыбыз шаарга пайдалуу болчу проектилерди ойлоп, аны ишке ашыруу да. Ошол андан кийин да биздин стратегиялык сессиялар уланды. Ошол эксперттер менен, дагы башка эксперттер менен. Эми бир проблеманы чечиш үчүн эң кыска жолу ошол проблемада бир тажрыйбасы болгон кишилер менен сүйлөшүп бир издеш экен да, бир жолун издеш экен да. Анан ошол стратегиялык сессиядан эметкен кээ бир эмелерди көрсөткүм. Сонун болот, Черновик да, мындай айтсак, бирок баардыгы ошо черновиктен башталат эмеспи? Ушундай жүздөгөн кагаздар чыкты да. Мындай бир киши ойлонсо башкача болот экен, 2 киши, анан 50 киши ойлонгонун ойлосоңуз. Биякта шаардын философиясы боюнча эметтик, ойлондук, кандай болот деп. Мына биздин Каракол жөн шаар эмес, бул город Пермь, биринчилердин шаары экен да. Муну биз каяктан билдик? Эрик деген бала Бишкектен ошол бизге бир презентация жасаган, шаардын тарыхы боюнчачы. Негизи биздин шаарда биринчилерден болуп, биринчи детский сад бизде Караколдо ачылды, биринчи школа, биринчи туземный школа, биринчи горнолыжный школа, көрдүңүз канча биринчи. Байыркы деп коелук, эң алгачкылар. Эң алгачкылардан болуп. Пионер деп коелук. Ооба. Эң туура. Анан экинчи перекресток культур, бул Караколдо аябай көп эме жашайт, улуттар жашайт. Анан эң негизгиси ынтымакта жашайт да. Ошол факторда биздин подсознаниябызда бар экен да. Муну эксперттер бизге эмелерди, суроолорду берип атып, ушулар чыкты да. Анан жанакы 3-чү Кутту төр деген, бул прям кыргызча болуп чыкты да. Эмне Кутту төр десеңиз, бул бизде Каракол мисалы үчүн 1750 метрде деңиз деңгээлинден жогору турат да. Бул негизи эме деп саналат. Идеальное среднегорье деген термин бар. Ушул деңгээлде киши өзүн жакшы сезет. Ошон үчүн биздин Караколдон, ушу Скөлдөн, Жети аке бизден чыккан, Касым Тынстановдор, Кусейин кыргыздын баягы интеллигенциясынын алгачкы өкүлдөрү болгон да, ооба. Ошону анан биздин муну тапкандагыбыздын максат эмне? Биздин проектилердин бир философиясы болуш керек экен деген максатта мунун баары жасалды да. Жөн эле проект эмес, же даяр проектин алып коюп эле бизге кылып коюш эмес. Бул өзүбүздөн чыккан бир проект болгондо гана эме болот экен да, ишке ашат, анан уланып кетет экен. Сонун экен. Эми бул качан бышат да? Эмне болгон атат эми?
колдоо тапчудайбы же баягы өзүңүздөр мындай сиз сыяктуу ушундай ишкерлер ишке ашырабы же буга сөзсүз мамлекеттик колдоо керекпи? Мүмкүн жанагы ГЧПнын алкагында ашырасыңарбы? Ошол сессиялардын негизинде, могу философия негизинде, мисалы үчүн биз мындай бир долбоор чыкты. Бул жана сиз киребеште айтпадыңызбы? Бул эме болду да. Бул проект негизи жанагы сиз айткан эшигин көрүп төргө өт деген макалдан чыккан проект өзү үчүн. Муну Улан Жапаров деген биздин Кыргыздын сыймыктанган архитектору бизге жардам берген. Студия, музей деген. Бунун мааниси эмнеде? Бул азыр сизге эмени көрсөтөм. Бул биздин борбордо жайгашыш керек. Бул айтмакчы жана Босого деп аталган аткан жокпу? Босого деген. Сону. Соц баракчаларга жибердик. Көрсөңүздөр керек. Бул Босогонун мааниси эмне? Буну биз шаардын кабылдамасы кылалы деген эмедебиз да. Кире бериш жерде болот, ошондо Босого же борбордо болот. Мунун бул жакта жайгашкан себеби жана келген туристтер көбүнчө бир маршруту бар өзүнүкүчү. Анан ошонун ортосунда турат да негизичи. Аларга аябай ыңгайлуу. Шаардын кире беришинде кылсаңыз, мисалы үчүн Караколдун 3 кире бериши бар, 3өөнү кылганга туура келип калат да. Бул шаардын борборунда турат да. Биз бул жакта кыскача айткандачы келген коноктун 3 проблемасын аныктадык да. Бул биринчи биздин жолдордун абалын сиз да билесиз да. Чарчап келет киши, биринчиден ысык чай, кофе ичкиси келет. Анан экинчиси дааратканага баргысы келет, үчүнчүсү маалымат керек. Каяка барат? Бул ички коноктор болобу, тышкы коноктор болобу, айырмасы жок да. Анан баары эле азыр сурап атышат, бул коммерциялыкпы, ошондой. Бул негизи бул деле социальный проект да. Бул өзүнүн тапкан акчасы менен биз мол сквер азыр башка түрдө, балким болуп калсаңыз көрөсүз. Ушул скверди жандандыралы деп атабыз да. Мисалы үчүн бул жакта эмне көңүл бурдук? Бизден болгон материалдарды колдонууга, бизде болгон өсүмдүктөрдү колдонууга. Экологиялык таза продукт болуп калат, ал болсо ден соолукка да пайдалуу, Ооба. Анан мисалы үчүн бир элементти көрсөтөйүн азыр сизге. Мына биздин Караколдо жаштардын бир выступать кылчу, чыгармачылык көрсөт алчу бир жер жок. Сахна, элдик сахна сыяктуу болуп калат экен, Бул жакта кечинде жанагы ошол маданият кечелерин эметсе болот, стендап кылса болот, флешмобдорду кылса болот, ушундай ниет менен да. Анан мына бул бардык биздин табигый эмелер. Таш, жыгач, ушундай нерселер да. Негизги эме ошол философия бизден чыгып атат да, көрдүңүзбү? Бул башка бир эмеден алынган жок. Сиз ушул долбоор менен мисалы мамлекеттик структураларга, бийликке кайрылып көрдүңүздөрбү? Анткени бул жерге жер бөлүп берүү деген сыяктуу дагы бир маселелер бар да. Ушул маселе боюнча азыр иштеп атабыз. Эмеге биздин шаардык кеңешке кайрылганбыз. Алар негизи жакында сессияга чыгарып ушуну карап бергенге сөз беришкен. Бирок сиз айткандай мамлекеттик жер болгон үчүн бул жак кээ бир маселелер, проблемалар жок эмес. Туура сөзсүз ал чечилеби анан эмне? Биз ишенебиз чечилет деп. Муну мен бул проектти жана азыр фонд туризмага түзүлүп атат. Ошол жакта да презентация кылабыз. Алар да аябай жактырышкан. Биз ойлойбуз бул проектте демге окшоп жалгыз Каракол эмес, бүт Кыргызстан үчүн да жайылат. Жайылат.